Asobiy piyaz qimmat. Былтыр сәвіз qimmat bo'lgan. May 550-500 ga chiqib qoldi. Qoro olmay satmay, bir жаққа барып сата албайсыңдар. Сырттан ет келбейді, өз жоқ, о жақтан келбейді. Өзімізде өндірілбеген нәрселер бар көтеріледі енді. Күш болуш керек та, жасайсың деген. Шаруа продукциясымен қамсыз қылу үстінде ушундай иштер жүрөт. 3 mayоз 10 сомго чейин 7-8 сомдон өйдөк. Абдумалик Айдарбеков 4 жылдан бері Баткен шаарындагы базарда азык-түлүк сатат. Базарда негизинен жергиликтүү дыйкандар өндүргөн продукциялар сатыларын, жылдан жылга баа өсүп жатканын айтат. Негизи биз айдаркендикин көп сатабыз. Картошка. Сабыз менен картошка айдаркен. Нам пияз марказ өзүнүн айылдардан чыгат карабайды. Азыр Бишкектен кызыл сабыз алып мындай жуулган. Асобий пияз кымбат. Былтыр сабыз кымбат болгон. Облустук бийликтин берген маалыматы боюнча былтыр 2022 жылы 16 миңге жакын тонна буудай өндүрүлүп, 49 миңге чукул тонна керектелери маалым болгон. Баткен облусунун аймагына кошумча 37 миңдей тонна уун республиканын облустарынан жана коңшу мамлекеттерден алынып келинет. Былтыркы жылга салыштырмалуу уун, суу май бир аз баасы төмөндөгөнү байкалган. Мунун себебин сырттан келген баа төмөндөгөнү менен түшүндүрүштү сатуучулар. 100 сом, 150 сом арзандады, 200 сомго чейин ундар, 2000 сомго түштү, 1800 түштү. May 550-500 ga chiqib qoldi. Мурун канча эле? 650, 700 эде. Аймак башынан эле азык-түлүк, дан азыктарынан сырткы рыноктун таасиринен көз каранды. Малжандык былтыркы жылга салыштырмалуу 25-30% кымбаттаган. Облуска сырттан келген малдын саны көзгө көрүнөрлүк эмес. Негизинен Кадамжай, Баткен, Лелек районунун аймагындагы гана боодо мал сатыкка чыгат. 6 тапкосу, таулак. Рахматилла Пусуров мал базарда кассирдик кызмат аркалайт. Анын баамында кой эчкилер 250, 300 башка чейин сатылса, боодо малдар 150ден ашуун сатылат. Баткен шаарындагы мал базар жумасына бир жолу болот. Осы элде мындай талап жок да. Мына қoro албай сатпай, bir жаққа барып сата албайсыңдар. Бұл жерде жеген келе иштетилет, той марекеликке болду. Азыр той марекет токтоп калды, мал түшүп кетти да. Азыр тескерисинче бай оозачарлар болуп. Жок, ондай кала алган жок. Эл өзгө даярдап алган окшойт мындай эле. Кечеги базарда кичине ечки көбүрөөк алды, бул жумада жок. 20 жылдан бери касапчылык менен алектенген Турдактын Султановдун баамында тоюттун кымбаттыгы малдын баасына таасир этип, еттин жогорулашына алып келген. Бар жок эле себеп. Малдар жыкта базарда эле жык. Ал эле союп алды. Ошондой учур болгон жокпу? Эт калбай калып? Жок, ондой учур болгон. Сырттан эт келген жок? Жок, сырттан эт келбейт, өз жок, о жактан келбейт. Биз ана шу базардан эле алабыз. Мен көбүнчө чоң малдарды союп береттер. Баккан адамдар союп берет. 10 сом коюлат ошого. 490 сомдон тартып алаттар дагы 500дөн сататтар. Ал эми облустук администрация өкүлүнүн билдирүүсүндө айрым учурда башка облустардан дагы эт азыктары келип турат. Жергиликтүү тургундар базарда баалар барган сайын көтөрүлүп жатканын белгилешет. Башка аймактан ташылып келинген азык-түлүк сөзсүз түрдө ошол жактын кызыкчылыгы менен байланыштуу. Базардын баасы энди көтөрүлгөн, энди шот немеге карап, шартка карап, өзүбүздө өндүрүлбөгөн нерселер бар көтөрүлөт да энди. Олар алып келет, олордун чыгымы бар жолдо. Ошого карап энди мамиле кыла беребиз. Күндө келгенде буга караганда жиндей, 20 сом арзандай да. О, орузаны башында келгенбиз биз. Көтөрүлүп кайрадан. 1000 тонна piyazdı. Bir ele kolhoz. Або Баткенде нечи колхоз, нечи совхоз бар эле. Жөнөкөй кызматтан губернатордун орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн.
Абдумалик Юсупов азык-түлүк коопсуздугунан кооптонбой, бааны өзүнүн угунда кармап туруу үчүн мамлекеттик программа болушу керектигин белгилейт. Анын айтымында эрте бышкан мөмө жемиштерден баштап даан эгиндеринен бери ырааттуу бөлүштүрүп, айыл өкмөттөрдүн жерлерине ыңгайлашкан өсүмдүктөрдү эгүү зарыл. Ел баягы эле, айыл өкмөттөр бу илгерки колхоздор баягы эле. Баткенин жери баягы эле. Төлкө иштеген адам жок. Өзүң көрүп атасың, энем, азыр талага чыксаң, бир кетмен көтөргөн дыйкан жок. Акылды пештеп, ошону баштан жогортон мунуну кыласың деген күч болуш керек да. Жасайсың деген. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, азык-түлүк коопсуздугу боюнча мамлекеттик органдар тийиштүү иш-аракеттерди көрүшүүдө. Бул багытта атайын программалар иштелип чыгып, анын негизинде жеке ишкерлер менен дагы жолугушуулар уюштурулган. Облустук деңгээлде атайын программа иштелип чыгуу алдында турат. Бул программанын алкагында ушул азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында атайын иш-чараларды бекитилген. Жерлерде ушул ишкерлерибизге өздөрүнүн үлүш жерлери болобу, же болбосо дыйкан чарбалар болобу, тургундарды таза азыктар менен, айыл чарба продукциясы менен камсыз кылуу үстүндө ушундай иштер жүрүп атат. Сырттан келген продукциялар жеке ишкерлерге түздөн түз көз каранды. Мамлекет тарабынан чек арадагы окуяда жабыр таткан 79 ишкерге 300 000 сомдон бир жолку акчалай жардам берилген. Ошондой эле жардам 182 ишкерге берилерин облустук акимчиликтен билдирди. Ошондой эле чыгымына жараша жеңилдетилген насыя берилет. Налог төлөбөгөн адамдар жанагындай төлөбөгөндүктөн баягы конкуренция туура эмес болгондуктан алар ийгиликке кетип, мындай иштеп налог төлөйм деген адамдардын дагы немесин түшүрүп коюп атат да. Облусту азык-түлүк менен камсыздоодо Баткендеги ишкерлерге мамлекет өзгөчө көңүл бурушу керек. Себеби дегенде биз климатик географиялык абалдан эң алыста турабыз. Эң алыста турганыбызга байланыштуу жөн эле күйүүчү майыбыз 10 сомго чейин 7-8 сомдон өйдө кымбат турат. Ошондой эле жол киребиз, мисалы үчүн негизги соода кылган шаарларыбыз Ош, Бишкек болсо, биз алардан алыс болгон үчүн ал жагынан да кымбат болуп түшөт. То есть бул жагынан алганда бул нерселер мындай баары бир бизге оор шарт алып келе берет. Анан дагы бир чоң немеси биздин региондо ишкерлер жакшы өнүккөн эмес. Агровей компаниясы Баткен облусунун аймагындагы айыл чарбасын жана агро бизнесине изилдөө жүргүзгөндөн соң баалоонун жыйынтыгы менен айыл чарба тармагын өнүгүү багыттары тандалып, дүйнөлүк банк аркылуу 11 миллион АКШ доллардык долбоор ишке ашаары маалымдалды. Айыл чарба багытындагы адистер акча максаттуу жумшалып, чыныгы дыйкандарга берилсе, азык-түлүк коопсуздугу күмөн жаратпайт деп белгилешүүдө. Аскар Баймуратов, Салам Медиа.